муктаждыгыңарды бүтүрө турган, сыйынганга ылайыктуу робуңар эмесминби дегенде, бардык Адам алейхисаламдын балдарынын рухтары сен биздин робубузсың деп жооп бергенбиз. Ошол убада келишим ыйык Мекке шаарында болгон. Мекке шаарынан чыга бериште жакын эле Арафат деп угуп жүрөсүздөр. Ошол жерде Наъман деген өрөөм бар. Наъман. Арафаттын дагы бир топ бөлүгү кирип кетет. Сахи Муслимде риваят келет. Пайгамбарыбыз айткан буну Наъман өрөөнүндө бардыгына келишим алган. Алгандан кийин Алла Таала кайра Адам атабыздын белине киргизип койгон. Учур-учурда келип чыгып келе берет абыз да. Ошол жараткан Алла менен пенденин ортосундагы болгон келишим убаданы эстетиш үчүн Алла пайгамбарларды жиберип келди. Асмандан китептерди түшүрүп келди. Баракчаларды түшүрүп келди. Эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келип ошо келишимди эстетти. Эң акыркы китеп Кур'ан-ы Карим ошо келишимди эстетти. Адам баласы дагы жиндерге дагы баарыңарга ошо келишимди. Бул ааламдын кожоюну жалгыз Алла, аны таныгыла, баш ийгиле, моюн сунгула, айтканды аткаргыла, тыйгандан тыйылгыла. Бардыгы ушул. Кур'анда Алла субхана ва таала ушунун баарын чечмелеп берди, көрсөтүп айтып берди. Алланын улуу китеби. Хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү Кур'анды чечмелеген. Кур'ан-ы Каримди Алла Таала өзүнүн каалоосун Кур'анда баарына жашырган. Эмнени каалайт Алла Таала? Өзүнүн сөзү бул. Алланын сөзү, Кур'ан Алланын сөзү. Алланын каламы. Периштелердин, инсандардын, пайгамбарлардын, жиндердин сөзү эмес. Жалгыз Алланын сөзү, шек күмөнсүз. Толугу менен Алладан түшүрүлгөн. Ошону пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди. Ар бир аяттар, ар бир сүрөлөрдү, ар бир сөздөрдү ачык айкын баяндап, түшүндүрүп, себеби дегенде Кур'ан бул жашоонун жолдомосу. Жашоонун планы, жобосу. Ар бир инсанды оңдой турган китеп Кур'ан. Ички дүйнөнү тазарта турган, агарта турган, арулай турган Кур'ан-ы Карим. Нурлай турган китеп. Адам баласын чыныгы инсан кыла турган китеп Кур'ан. Чыныгы инсан кыла турган китеп. Бейишке лайыктуу кыла турган китеп Кур'ан. Дозоктун отуну болуп калуудан сактай турган китеп Кур'ан. Адашпай турган, шайтандап кетпей турган, айвандап кетпей турган, жырткыч болуп кетпей турган. Инсан катары жаралдыңбы? Инсан болуп жашооңду өткөрүш үчүн ошон үчүн китеп Кур'ан. Экономикабы? Кур'анды кара. Айтып койгон. Укуктарбы? Кур'анды кара. Кылмыштуулукпу? Кур'анды кара. Адеп ахлакпы? Кур'анды кара. Мамилеби? Кур'анды кара. Башкаруубу? Кур'анда турат. Баш ийүүбү? Кур'анда турат. Мойнунда кандай аманат бар? Кандай жоопкерчиликтер бар? Кандай милдеттер бар? Кур'ан айтып койгон. Буга чейин эмне элең? Азыр эмне? Мындан кийин эмне болот? Баардыгын Кур'ан айтып койду. Жакшы, жаман амалдын бардыгын айтып койду. Түбөлүктүү бейишти, түбөлүктүү дозокту Алла сыпаттап берди бардыгын. Жараткан Алла субхана ва таалага жакындайлы. Алланы жакындан тааныйлы. Чырайлуу тааныйлы.
Өзүбүздүн жаратуучубузду тааныйлы. Өмүр берүүчүнү тааныйлы. Жүрөк соктуруучуну тааныйлы. Жамгыр жадырганды, кар жадырганды тааныйлы. Түндү алып келгенин тааныйлы. Түндү кетирип, күндүздү чыгарганды тааныйлы. Күндү жаркыраткан, айды нурланткан, жылдыздары менен асманды кооздогонду тааныйлы. Шунун баардыгын жүргүзүп аткан, кыймылдатып аткан, көзөмөлдөп турган ким экен? Сизди, бизди, баарыбызды бир тамчы суу, кан, эт, сөөк, муун мүчөлөр баарын этап менен кандай акыры эми толук адамдын келбетиндеги чырайлуу бир предмет келип калды бул дүйнөгө. Мынакей, көрө турган, уга турган, сүйлөй турган, баса турган, кармай турган бир ушундай бир жаралган бирөө келип калды. Аты инсан деген. İnsan için Allah Teala bardığın yarattı da. Dünyada ahirette insan için. Deyişte dozok da insan için. Hayvanlar için emez. İnsanlar için. Şunçu tuğanlar Allah Teala'ga jakındaylı. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala özübüzdü bizdi jaratkanга jakındaylı. Çıraylı tanıylı. Adamdın жүрөгүндөгү alhamdulillah кайрылуу кайтуусу жараткан Аллах болуп турат. Китептагы ат-такарруб иналлах. Аллага жакындоо китеби. Кайсы амалдар менен инсан Аллага жакындайт? Кайсы амалдар менен Алла Тааладан узактайт? Аллага жакындоонун мааниси Алла Тааланын райымына, хидаятына, жараткан Алла Субханаху ва Тааланын кечиримине Алла Таала Алла Субханаху ва Таалага жакындоо. Өткөнкү сабактарда айткан элек. Ошон үчүн иншалла келиңиздер баарыбыз Алла Субханаху ва Тааланы сүйүп жашайлы. Жакшы көрүп жашайлы. Валладина аману ашадду хуббан лилла. Имандуу ким? Имандуулар Алла Тааланы эң катуу жакшы көргөндөр. Ата энебиз жакшы көрөбүз, аял бала чакабызды жакшы көрөбүз, өзүбүздү жакшы көрөбүз. Көп нерселерди жакшы көрөбүз. Бирөө атын жакшы көрөт, бирөө итин жакшы көрөт, бирөө мышыгын жакшы көрөт. Бирөө дагы бир козусун жакшы көрөт. Ар ким ар нерсесин жакшы көрөт. Бул сүйүү каяктан чыгып атат? Бул сүйүүнү ким берди? Алла Субханаху ва Таала койгон сүйүү. Имандуу адам баарынан Алла Тааланы жогору коет экен дагы Алланы жакшы көрөт. Ата энени жакшы көрөбүз, бирок андан көп Алланы жакшы көрөбүз. Аял бала чага бир тууган жакшы көрөбүз, бирок андан көп Алла. Буну ким айтты? Алла өзү айтты. Валладина аману ашадду хуббан лилла. Ашадду хуббан дегени мына ушу. Алла Тааланы булар катыраак жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экинчи пайгамбарыбызды жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз айтты го, мен силерге бүткүл адамзаттан, ата энеден да, бала чакадан да сүйкүмдүүрөөк болмоюнча, силердин ыйманыңар толук болбойт. Hazreti Umar разияллаху анху, я Расулуллах, бардык адамдан сиз мени сүйкүмдүүсүз. Бирок өзүмдөн жанымдан башка. Өзүм жанымды көбүрөөк жакшы көрөм деген сөз да. Ар бирибиз ошондой да. Пайгамбарыбыз айтты. Жок, ыйман толук боло элек dedi. Ошондо уккандан кийин пайгамбарыбыздын сүйүүсү өзүнүн сүйүүсүнөн да артып кетти. Я Расулаллах, азыр өзүмдөн да сизди көп жакшы көрөм. Ал-ан Умар, Умар, ыйманың эми толуктанды dedi. Качан толуктанды? Эми толуктанды. Тугандар, пайгамбарыбыздын Алланын сүйүүсү, пайгамбарыбыздын сүйүүсү күн сайын ошондо ойлонойлу. Мен Алла Тааланын сүйүүсүндө өсүп атамбы же жокпу? Пайгамбардын сүйүүсүндө мен өсүп атамбы же жок? Өзү бирибизди жакшы көрүп жашаганга жетпейт да. Үчүнчү кезек анан кийин. Бирибизди жакшы көрүп жашаганга жетпейт. Бул деген чоң нерсе. Бисмилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерине келет.
Ala la imana liman la muhabbata lah. Kim Allah'ını жақсы көрбөсө, анын иманы жок деген. Анын иманы жок. Allah'ını эмне үчүн жақсы көрөбүз? Эмне үчүн жақсы көрүшүбүз керек? Allah subhanahu wa ta'ala ушунчалык нематтарды берди, ушунчалык бизге жакшылык кылды. Эсептеп бүтпөйбүз. Ар бир нематтын ээси Алла. Сизге бизге берген. Кур'анда эсептеп берет. Силерге көз бердик, кулак бердик, тил бердик, жүрөк бердик, өң бердик, акыл бердик. Алла эсептеп берет. Энеңер төрөп атканда жүрөгүнө сүйүүсүн салдык. Бу дүйнөгө келериңерде жолду оңой кылып ачып койдук. Эненин ичинен чыгып келгендеги жол оңой эмес эле. Кандай этаптардан өтүп келдик, Бир тамчы суу болуп этапта жүргөн элек. Айланып кыймылдап. Жандуу нерсе кыймылдайт да. 40 күн бирле тамчы сууда кыймылдап турганбыз, билесизби? Bir тамчы суу. Атанын белинен чыккан bir тамчы суу. 40 күн. Андан кийин анан канга айланды. Ким айлантырды канга? Алла. Кайсы кудурет айлантырды? Чексиз кудурет айлантырды. Алла. Дагы 40 күн кан болуп эле айлантырдык. Живое вещество бул. Өлүк болгондо ошол жерден өлүп калып эчтеке жок болду эле бизде. Андан кийин этке айланып атат анан. Дагы. Жөн эле шапалактай болгон эле эт. Эч бир тешик бешиги жок эле. Кулак, көз, отверстиялар. Эме кылсаң мындай, пластилин менен мындай коюп. Мындай кылып, эки жагын. Пайгамбарыбыз дуа кылат, я Алла, сага мактоо болсун дейт. Ушундай затка мактоо болсун дейт. Көздөрү тешип бергенге дейт. Ушундай затка мактоо болсун, кулактары тешип бергенге. Алхамдулилlah. Тешпей койсом не болду буян? Кулакты ушерге койгонуна шүгүр. Башка жака койбой. Көздү ушерге койгонуна шүгүр. Башка жака коюп койбой. Алла Таала билет кайсы мүчөнү каерге койгонду. Шайкеш келтирип, бир карыш кулак, же муракка чыгып калган бир андай эмес кулактарыбыздагы. Өзүнүн жайында, каш каерде, пешене каерде, кирпик каерде. Бардык орду өзүнүн жайында. Bir buttu bul jaka, bir koldu bul jaka, bir koldu, bir buttun ortuna almaştırga, андай kılgan jok Allah Taala. Til kayerde eken. Eң çıraylı tüzülüştü insandı jarat. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim. Allah aytat, ant menen aytat. Şundygында biz insandı öte çıraylı tüzülüş strukturada. Çıraylı Kur'an'da jarattık. Kança kavurga gerek. Öpkö borga yere turuş gerek. Ya eyyuhal insan ma garraka bi rabbikel kerim. Ey insan, Allah gayırlı otar. Senin şu cömert Robunda emne nerse alaksızlık koydu seni. Cömert bereşen Robun. Sana göz berdele, kulak berdele, mey verdi, öpkö bor, börek, bardak müçöğündü verdi. Ma garraka bi rabbikel kerim. Allah Taala öz aytat. Rabbul Kerim mına Allah Taala. Bereşen cömert Rob. Suratpastan turup bergen. Bürüğünün ata enesi Allah Taala'dan balama göz gerek dep soragan emes. Kulak gerek dep soragan emes. Al-Vahhab Allah beri üçün. Suratpastan turup beri üçün atı Vahhab. Suratpastan turup küttürböstön turup beri üçün atı Vahhab. Allah Subhanahu wa Taala şu berdi bunu bizde. Bi rabbikel kerim. Ma garraka bi rabbikel kerim. Ne nerse aldap koydu seni. Oşondu bereşen Robundan. Kaysı nerse seni aldap koydu. Alaksızlık koydu. Ağa şükür aytpay жүрөсүn. Anı estebey жүрөсүn. Rahmat aytpay жүрөсүn. Anı tanıbay жүрөсүn.
Ага жакындабай жүрөсүң. Андан качып жүрөсүң. Кайсы нерсе сени ушуга түрткү болду, Кайсы нафс, кайсы шайтан? Кайсы нерсе? Аллади халакака фасаввака фаадалак фи айи суратин ма шаа раккаба. Ал жаратты. Тегиз. Төп келген. Бардык мүчөлөр шайкеш келген. Өз ордунда. Кандай кааласа, ошондой кылып кураштырган. Раккаба, кураштырып койгон. Бир тамчы судан бардыгын, башты, мээни, өпкө, боор, бардык кабыргаларды, пут каерде, жоон сан, тизе, муундардын кыймылдаганын кураштырып койгон. Алла Кур'анда өзүн тааныштырып атат. Таныгыла, өзүңөрдү биринчи таныгыла. Алланы таныгыла. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Просто силер өзүңөрдүн организмиңерге көңүл бурбай атасыңар. Карабай атасыңар. Назар салбай атасыңар. Сабак алуу ниетинде назар салсаң, изилдөө ниетинде назар салсаң, афала тубсирун, көзүңө көрүнбөй атабы дейт. Кандай керемет сен туруп жүрүп басып жүргөнүң, сүйлөп жүргөнүң, үнүңдүн чыкканы. Кандай керемет сен кулагыңдан укканы. Көзүңдүн фотоаппараты мен баштагы сактап кое турган сандыгы 20 жыл мурда күбө көргөнмө? Чай бергенсиң. Эстедим. Каяктан эстедиң? Бу жакта машалла сандык бар экен. Фотоаппарат бир тарткан, бияка алып барып койгон. Ана записти чыгарды. Бирөө кетип кеткен. Көлөкөсүнөн таанып калды. О, паланча ага кетип атат деп. Баскандан таанып койдум дейт. Өзүм эмес, көлөкөсүнөн. Карап туруп үнүн угуп эле. Эне 27 жылдан кийин баласынын үнүн бир угуп тааныган. Табииндердин убагында, сахабалардын доору. Фарух рахматулла алейх деген. Эмне айтмакчымын? Алла Таала фадкуру ала Аллах лааллакум туфлихун. Силер менин берген неаматтарымды, жакшылыктарымды эстеп тургула, бири-бириңерге эстетип тургула. Мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Мүмкүн дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Алла Таала мындай деп айтып атат. Чүнчү иншалла жараткан Алла Тааланы жакшы көрүп жашайлы. Алланын ар бир бизге кылган иши биздин жакшылыгыбыз үчүн. Биздин жакшылыгыбыз үчүн. Кыйынчылык келет. Кыйынчылык келет. Алла өзүнө жакындатат. Кыйынчылык өзүнө жакындатат. Сыноо өзүнө жакындатат Алла Таала. Өзүн эстетет. Напсыны сындыртат. Неаматтарды берет Алла Таала, ошо менен да жакындайт. Бирок кыйынчылыкта Аллага жакындагандай, жеңилчилик, жакшылыкта андай жакындай албайт адам. Алла Тааланын тарабынан бизге неаматтар да келип турат, кыйынчылыктар да келип турат. Экөө тең сыноо. Экөө тең сыноо. Иши жүрүшүп аткандардыкы дагы сыноо. Иши жүрүшпөй аткандардыкы да сыноо. Ооруп жаткандарга дагы сыноо. Ден соолугу жакшыларга дагы сыноо. Байып аткандарга дагы сыноо. Кембагал болгонго дагы сыноо. Алла Тааланын сыноосу бул. Бирок алымдар айтат, Аллага жакындаткан, Алланы эстеткен кыйынчылык, сыноо Алланы уnuttуруп койгон неаматтардан, жакшылыктардан жакшыраак дейт. Кээде ишиң жүрүшүп Алланы унутуп каласың го, ошого караганда сыноо жакшыраак экен. Алланы, Алла Тааланы эстен чыгара турган неаматтан көрө Алла Тааланы эстете турган сыноо жакшыраак дейт мынаса. Тугандар, жараткан Алла Субханаху ва Тааланы эстейли дагы, бирибизге эстетейли дагы. Күн сайын оңолойлу. Күн сайын оңолойлу. Кантип?
Muhammed Rasulullah'ın elçisek oңолобуз. Адамзаттын эң тазасы Muhammed Rasulullah. Адамзаттын эң тақвасы Muhammed Rasulullah. Адамға қанша қасиет, қанша баалуулук, қанша сыпаттар керек, бардығының жогорку деңгээлде Muhammed Rasulullah бар да. Бардығы. Эң жогорку деңгээлде. Билим. Андан билимдүү жок. Адамзаттын эң билимдүүсү Muhammed Rasulullah, эң данышманы Muhammed Rasulullah. Ошон үчүн адамзатты Алла Таала адамзатына үлгү кылып Muhammed Rasululлahны жиберди да. Бардығынан, бардық жагынан тарбия кылып, бардық сыпаттан эң улуу даража. Шүгүрдүкү, сабырдыкы, каниеттики, чынчылдыктыкы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн ар бир эркек, ар бир аял өзүнүн оңолгонун ойлосун. Өзүнүн оңдогонду ойлосун. Даваттын максаты ушул. Өзүмдү оңдойн деп даватка чыгабыз. Эмнеми? Ишенимимди, көз карашымды, ниетимди, ихласымды, таквалыгымды, мамилемди, мүнөзүмдү, жүрүш турушумду, ибадатымды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылса мен ошого келишим керек. Азыр пайгамбарыбыздын 100%-ине сиздики 1% келдиңиз, а? 99 пайгамбарыбызга каршысыз. 1% пайгамбарыбызга дал келесиз. 24 саат жашооңуз. Эми мээнет кылыңыз өзүңүздү оңдогонго. Ушул процент көбөйсүн. 5%, 10%. Акырын көбөйсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Ошого жараша оңолуу көбөйөт. Оңоло баштайбыз. Бир күндөрү лап этип эч ким оңолбойт, андай эмес. Азыр баарыбызда канча деген бир күнүн ичинде арам ойлор келет. Канча деген арам нерселерге шайтан чакырат бизди. Канча деген кандай Алладан кесе турган, Алла Тааладан узак кыла турган, Алла Тааланы унтурта турган. Канча деген. Ошон үчүн иншалла келиңиздер мына 5 убак намаздагы Алланын чакырыгы хаялас сала, хаялал фала. Жөнөкөй эмес бул. Аллаху акбар. Андан башында эмне деп айтып атат? Чакыраардан мурда Алла өзүн тааныштырып, улуулугун, өзүнүн чоңдугун, Алла ушундай улуу, ушундай чоң зат, чоңдугунда, улуулугунда чек жок. Чек жок. Аллаху акбар dedi. Алланын улуулугунда чек жок. Бардыгы улуунун колунда, бардык нерсе улуудан болот. Ошон үчүн Алла субхана ва таала кайра Аллаху акбар, Аллаху. Анан кийин акырын Ашаду ан ла илаха иллаллах, ашаду анна Мухаммадан Расулуллах, хайя алас сала, хайя алал фалах. Жөнөкөй эмес туугандар. Ошон үчүн канчалык биз Алла Таалага жакындасак, ошончалык оолия болобуз. Алланын досу болобуз. Аллага жакын болобуз. Алланын жардамы биз менен бирге болот. Дүйнөдө да, ахиретте да. Алла бизди колдоочу, коргоочу. Аулия деген сөздүн котормосу ушундай. Оолиялар деп коет эле го. Оолия. Аулияуллах. Аулияуллах. Пайгамбарлардан кийинки эле аулиялардын эң улуу даражасында биринчи сап булар сахабалар. Кимдер экени? Биринчи оолиялар, жана эң улуу оолиялар сахабалардын эркектери дагы, аялдары да, байлары дагы, кембагалдары да, жаштары да, карыялары да, өздөрү дагы, кулдары да. Аулиялардын эң улуу даражасы. Андан кийин ким агы? Алланын өкүмүн канча аткарса, ошончо аулия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн сүннөтүндө Алланын фарыздарын канча аткарса, ошончолук аулия.
Канчалык курбанчылык менен, канча ихлас менен пайгамбарыбыз сүннөтүндө аткарса ошончолук эле. Аларга дүйнөдө коркунуч жок деген. Оулияларга Алла Тааланын тарабынан берген сыйлык, белек, уада дүйнөдө вообще коркунуч жок. Коркпойт. Кабырда коркунуч жок аларга. Ахиретте эч кандай кыжалат жок аларга. Эмне болот деп. Коркуу, кыжалат болуу экөөнү тең Алла алып коет. Кээ адам коркпойт, бирок кыжалат. Түшүндүңбү? Алла Таала экөөнү тең коркуусун дагы кыжалатын. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алда эмне болот экен деп. Коркуу дагы жок аларга. Кыжалатчылык дагы жок. Не дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Ошон үчүн пайгамбарыбыз осуят кылган жана эскерткен хадисинде Тирмизи шарифте келет. Абдулла ибн Мугаффал радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: Аллаха фи асхаби. Эй, менин сахабаларым тууралуу Алладан корккула деген. Менин сахабаларым тууралуу Алладан корккула. Ла таттахидухум гарада мин бади. Мен кеткенден кийин силер аларды айыптаганга мишен кылып албагыла. Мишенди билет? Фаман ахаббахум фабихубби ахаббахум. Ким сахабаларымды жакшы көрсө, мени жакшы көргөнүм себебинен жакшы көрөт. Пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз. Ошон үчүн сахабаларды жакшы көрөбүз. Фабихубби ахаббахум. Ким аларды жакшы көрсө, менин мухаббатымдан аларды жакшы көрөт. Жоксо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларды жакшы көрөт эле, ошон үчүн жакшы көрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдерди жакшы көрөт эле? Сахабаларды жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрсө, ошону жакшы көрүү иман, кимди жакшы көрсө, ошону жакшы көрүү иман. Пайгамбарыбыз кимди жек көрсө, ошону жек көрүү иман, ким кайсы нерсени жек көрсө, ошону жек көрүү иман. Пайгамбарыбыз аракты жек көрө эле, кумарды жек көрө эле, болду. Мунафыктарды жек көрө эле, жек көрө. Пайгамбардын жек көргөнүн жек көрүү, жакшы көргөнүн жакшы көрүү имандан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды жакшы көрөт. Же сахабаларды пайгамбарыбызды жакшы көрөт, албетте. Сахабалардан айтылат, Аллаху акбар. Bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip soru verdi de Ya Resulallah mata sa'a kıyamet günü kaçan bolot dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa ma adatta laha sen kıyametka ne dayardık gördün özü dep cevap verdi. Kıyamet kaçan bolot dep soru verip otur. Peygamberimiz cevap verdi soruğunun iretinde. Kıyametke ne dayardığın var dedi. Al aytты. Köptele bir namazım, orozum, sadakam dele yok dedi. Bирок Allah'ın elçisini жақсы көрөм dedi. Allah'ın elçisini жақсы көрөm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? El mar'u ma man ahab. Adam kimdi жақсы көрсө, ошо менен бирге болот деп бuyruqta кыяматта. Kimdi жақсы көрсө, ошо менен бирге? Бирге. Сахабалар айтат, биз ушул сөздү укканда ушунчалык сүйүндүк, бизге майрам болду. Исламга келгенден кийин келе эң чоң майрам ушубуз болду. Исламга, иманга келген биринчи чоң майрам болсо, андан кийинки эң улуу майрам, эң чоң кубаныч пайгамбарыбыздын ушул сөзү. Al-mar'u ma'man ahab. Adam kimdi жақсы көрсө, ошо менен түбөлүктүү бирге болот. Сахабалар бардыгы пайгамбарыбызды жақсы көрөт. Алар түшүндү уже. Иншалла всё. Бул жак маселе чечилди. Бул дүйнөдө мүмкүн пайгамбарыбыздан алдын кетип калышыбыз мүмкүн, кийин кетишибиз мүмкүн. Анча-мынча курсак тоок болуп калышы мүмкүн, тойбой калышы мүмкүн, жаракат тартышыбыз мүмкүн. Душмандар менен кармашып, кандай гана болбойлу, бирок жүрөгүбүздө сүйүү, пайгамбарыбыздыкы барбы? Бар. Түбөлүктүү пайгамбарыбыз менен всё бирге болуу обеспечен.
Pöt de onu. Ушинтип алып койдулар. İnşallah biz barыбыз Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'ni çın yürekten жакшы көрөлү. Çın yürekten. Çın yürekten жакшы көрөлү. Ertaga qiyomat kuni Пайгамбардын шапаатына muhtaç bolобуз. Allah'ın buyruğu menен Пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка шапаат кылат. Андан кийин момундарга шапаат кылат. Күнөөкөрлөрүнө шапаат кылат. Dozokka түшүп калгандарга шапаат кылат. Бейишке кире электерге шапаат кылат. Бейишке кирип орун алгандарга да шапаат кылат. Мына бейиште жүрөсүң, давай көчө жогору чыгарып коелу. Bir дагы момун инсан Пайгамбардын шапаатынан четте калып калбайт да, бардыгына муктаждыгы бар да. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Мен сахабаларымды айыптаганга мишен кылып албагыла. Ey, kim аларды жакшы көрсө, мени жакшы көргөн себебинен жакшы көрөт. Ва ман абгадахум фа би бугди абгадахум. Kim sahabalarda jek görse, meni jek görgön sebebinен jek görөт дейт. Астагфир. Ва ман адахум факат адани. Kim sahabalarıma ыза жеткирсе, чындыгында ал мага ыза жеткирди. Ва ман азани факат адаллах. Kim мага ыза жеткирсе, угуп алсын. Ал Алла Таалага ыза жеткирди. Ва ман адаллах юшак аяхудаху. Kim эми Аллага ыза жеткирсе, жакын арада Алла Таала аны азапка тартып коет. Аны азапка кармап коюшу анык эле, мүмкүн эле да. Алла Таала баарыбызды сактасын. Алла субхана сахабаларга ыза бергенден, Алла Таалага ыза берди деп айтып атат мынакей Пайгамбарыбыз. Сахабаларды кордогондон дүйнөдө Ahli sünnet vel cemaat деп koydu. Bizdin mazhab ahli sünnet vel cemaat. Biz sunnileriz. Sunni деп koydu bu söz. Bir kıska sözmen aytkanda. Ahli sünnet vel cemaat uzun atı. Uzun atı. Sünnetni karmangan vel cemaat sahabalardın cemaatın karmangan. Kimleri gene? Sahabalar diyor. Peygamberimiz aytıyor. Ashabi kan nucum fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Meni sahabalarımçı yıldız sımal. Kimisin karmanızı arkasından düşsеңер тура жол табасың. Бирөөңөр адашпайсың. Sahabalardın ilimi, sahabalardın takvalыгы, алардын ибадаты, алардын ихласы, курбанчылыгы, алардын даваты кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө үлгү. Алар адилеттүү, тамашасы аз, райымы көп, түздөн түз пайгамбарыбыздан тарбия алган кишилер. Пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Каримди менен аяттары менен аларды оңдоп, тарбия кылып, бардыгын. Ошон үчүн биздин ишенимибиз сахабалардын ишеними. Биздин акыйдабыз сахабалардын акыйдасы. Кандай экен? Биздин акыйдабыз кандай акыйда? Акыйда деп ишеним. Sahabalardı. Peygamberimiz aytты, ümmetim kıyamet günü ana. Bu Peygamberimizin ümmeti. Jöötler 71'ge, Hristiyanlar 72'ye, men ümmetim 73'ge bölünöt. Büröөнөн başkası bardı dozakka diyor. Oşo bürö firkanajiya. Dozoktun otundan tüzden kutulgan. Tüptüz beyişke bara turganlar. Alar kim deyip Peygamberimizge soroo berip kalıştı sahabalar. Oşonda Peygamberimiz жооп берди. Ma ana aleyhi ve ashabi. Qaysı jol eken? Men jana men sahabalarım karmangan jol. Oşonu karman tüptüz beyişke. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz ayttat. Ma ana aleyhi ve ashabi. Menin jana sahabalarımdın jolu. Demek Peygamberimizin jana sahabalarının jolu bir. Oşol işenimde yaşa. Oşol ibadatta yaşa. Oşol ilimde yaşa. Oşol davatta yaşa. Sahabalar ilim aldı. İbadat kıldı, kıldı. Davat kıldı, kıldı. Allah'ın yolunda kasat kıldı, kılıştı. Mana. Toğluğu menen. Бұл ушундай берекелүү биринчи доор, биринчи кылымдын берметтери. Алла дүйнөдө разы болгон адамдар. Абу Бакыр ким? Мен ишеним, Абу Бакырды ишеним кандай болсо ошондой мен ишеним.
Umardın işenimi, Ali'nin, Osman'dın, Ali'nin radıyallahu anh'ın işenimi. Sahabalardan işenimi. Muna ketuğanlar ne dedi? Allah Teala'nın barımızda sahabalar menen birge, Peygamberimiz menen birge, Firdavs beşten orun versin, amin. Allah. Demek valiyullah, bunun köpçülüğü avliya. Avliya. Vali degen, Allahu valiyullezine amanu. Allah iman keltirgen adamın dostu, yardımcısı, jakını. Vali degen sözdün bir top manileri var. Jardam dep kelet, jakındık dep kelet, dost dep kelet, koldoçu dep kelet valini, korgoçu dep kelet vali degen sözdün manileri. Hem kaysın jerde ar kanday ошол өзүнө жараша маанisi алынат да.